Индияда 70 жаштагы аял төрөдү. Индиянын Гужарат штатында 70 жаштагы аял төрөдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Белгилүү болгондой, 70 жаштагы аял жана 75 жаштагы жолдошу 45 жыл чогуу жашагандан кийин балалуу болушту. Жубайлар сабатсыз болгондуктан жазганды да окуганды да билбейт. Алардын жакындары аял 70 жашта экенин тастыктаган. 18 октябрда Орусиянын Перм аймагындагы Сарс кыштагында мектепке аңчылык мылтык көтөрүп келип, шыптуу көздөй 2 жолу ок аткан 12 жаштагы өспүрүм кырмалды. Жергиликтүү полиция кабарлагандай, өспүрүм бала атасынын карабин мылтыгын мектепке алып келип, класста сабак башталар алдында ок аткан. Окуяда эч ким жабыркаган жок. 300дөн ашуун окуучу жана 30 мугалим эвакуацияланды. Перм облусунун жергиликтүү бийлиги билдиргендей, 6 класста окуган өспүрүм менен мектептин директору сүйлөшүп, куралын таштоого көндүргөн. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусуна жумушчу сапар менен барып, Кара Кече көмүр кечесинин ишин көзөмөлдөдү. Министрлер кабинетинин башчысы Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын иши менен жеринде таанышты. Тийиштүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын кен казуучу компания өкүлдөрүнүн катышуусундагы кеңешменин жүрүшүндө Акылбек Жапаров күз-кыш мезгилинде көмүр менен биринчи кезекте калк, социалдык объектилер жана энергетикалык тармактын ишканалары камсыздалышы тийиштигин дагы бир ирет эскертти. Көмүр кендеринде коопсуздук жана тартип камсыздалышы абдан маанилүү. Сиздерге белгилүү болгондой, үстүбүздөгү жылытуу мезгилине карай даярдык кечигүү менен башталды. Мындайга жол берилбеши керек. Иштер үзгүлтүккө учураса, тийиштүү жактар жоопкерчилик тартат. Бүгүнкү күндө Кара Кечеде инфраструктуралык маселелер ыкчам тартипте чечилиши зарыл, деди Акылбек Жапаров. Андан соң көмүр казуучу компания өкүлдөрү иштин шартын жеринде жакшыртуу боюнча өз сунуштарын айтышты. Мындан тышкары көмүргө карата баа саясатына жана көмүр тармагын өнүктүрүүгө тийиштүү сунуштар талкууланды. Белгилесек, буга дейин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан өлкө аймагында көмүргө карата бааны убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилген. Аталган чечим 2021-2022 жылкы күз-кыш мезгилинде көмүргө карата баанын өсүшүнө жол бербөө, калкты көмүр менен өз мөөнөтүндө жана туруктуу камсыздоо максатында кабыл алынган. Кыргызстандын буудагы расмий өкүлү болууга Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиеванын талапкерлиги жактырылды. Мындай чечим эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинде кабыл алынганын аталган комитеттен кабарлашты. Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмунун Нью-Йорк шаарындагы туруктуу өкүлүнүн кызмат ордуна Аида Касмалиеванын талапкерлиги жактырылсын деген чечим кабыл алынган. Эми документ Тышкы иштер министрлигине жөнөтүлөт. Аида Касмалиева парламенттин 6-чакырылышынын депутаты. Ага чейин бир катар эл аралык ЖМКларда иштеген, орус, англис тилдерин билет. Өзбекстан Кыргызстандын Баткен облусунун аймагына 330 орундан турган 2 мектепти кайтарымсыз негизде салып берет. Бул тууралуу Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин жыйынында белгилүү болду. Парламенттин тиешелүү комитети Өзбекстандын Кыргызстандын аймагына кайтарымсыз негизде салып бере турган мектеп имарат үчүн 30 сотук Баткен районунун Самаркандек айылынан 1,75 гектар, Лейлек районунун Маргун айылынан жерди бөлүп берүүгө макулдугун берди.